Сыймык Жапыкеев кыска аралыкта 500 000 доллар тапканбы. Финпол Next жетекчиси Сыймык Жапыкеевдин артынан чуулган токтобос болду. Жаңы бийликтин жармасын жакшы эле ичип, жылан чакпай оппозицияга өтө качканда эмне мандем бар эле. Аз күн мурда эле кымбат баадагы дача сатып алган жазылса, андан бери атайын кызмат башка былыктарын чукуп чыгууга кызыктар экен. Финполду кыска аралыкта башкарган Сыймык Жапыкеев 500 000 доллар таап кеткени ыраспы. Бул боюнча да тар чөйрөдө кеп кызып, эми анын каткан акчалары издөөгө алынабы? Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Менен Жээнбековду сатып кеткен Марипов келечекте Жапаровдун башын аттайбы? Өзүн өкмөт башы катары көрсөтө албаган Улукбек Марипов Головнойдун башын тажиктерге алдырып коюппуз деп айта салып, эки мамлекеттин ортосундагы чатакка себепчи болгону жалганбы? Тилине жаңылып согушка кан төгүүгө күнөөкөрлөнгөнү кечиримсиз го. Эртеби кечпи бул жагынан да сурак алынса керек. Ал эми иш жүзүндө Марипов аймактарды кыдырып, чет өлкөлөргө чыгымыш этип, кыйраткан эмгеги жок эле сылам сыйпанып жүргөнү кыжырды келтирүүдө. Жыйынтык бере албаса кетпейби? Башкасын айтпасак да, убагында Алмазбек Атамбаевдин аркасы менен карьера жасап, кийин Сооронбай Жээнбековго кошомат кылып, аныгында экөөнүн тең саясаттын ыңгайына жараша сатып кеткенин танабы. Көнгөн адатына салып, кийин Садыр Жапаровдун да башын аттап, жамандык кылып кетпесине ким кепилдик берет? Абайлагыла. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Сүрөттө Центера менен биздин гос чиновниктер кумтөрдөгү башкаруучулардын жогорку билими болгон эмес экен, баары билишкен экен. Кыргыздарга боло берет деп башкартып коюшканына таң каласың. Кулдукка бизди даярдагандай. Датка кемин, камбар ата кесине ири суммадагы акчаны карызга алып төлөбөй койсок, курулган объектилерди бергенге даярбыз деп Атамбаевдин кол коюп бергенин эч ким билген эмес дейсиңерби? Албетте билишкен. Ошондуктан Кыргызстан экономикасын көтөрбөй эле чет өлкөлөргө басым жасап калышкан экен. 3 ири объектилерди бергенге макул болуптур. Бири түндүк түштүк жолу. Аны да Кытайлар башкармак экен. Кытайга кул болобуз деген сөз ушундан чыккан экен. Карапайым эл аны кеч түшүнгөн экенбиз. Бирок сактап калдык деп мен сыймыктануу менен айтамын. Ошондо туугандар, элестеткиле. Электроэнергия тармагын Кытай келип колго алып башкарып жатканын, Кытайлар келип счетчиктерди текшерип, эсептеп төлөбөй, кеч калгандарга улчогон штраф салмак, тоготпогондорду камап салмак. Дагы да өпкөсүн колуна кармап, менин жерим деп кыйкыргандарды Кытайдын мыйзам менен жазаламак. Кытайда уйгурлардын балдарын лагерге алып тарбиялашат экен. Баш ийбегендерди жазалайт, кыздарына таблетка берип, төрөгөнгө жол бербей бууп коюшат экен. Азыр шүгүрө эле деп айтсак болот. Жапаров, Садыр менен Камчыбек Кыдыршаевич үлгүрүп келип калышты. Болбосо биз дагы баш отубуз менен сатып жиберип, өздөрү чардап кетип калышмак экен да. Кыргызстан эгемендигинен баш тартат деп кол коюп беришиптир. Азыр боштондук дегендерге айтарым, эсиңерге келгиле. Африканын бир өлкөсү Кытайдын карызына кутула албай калган экен, өзүнүн финансы министрин алып барып, президент кылып олтургузуп коюшуптур. Болду. Жери пери менен элдери менен кошуп алып койду. Биз дагы кыргыздар патриотторубуздун жалындуу кадамдары менен эгемендигибизди баалаган элибиз менен сактап калдык десем болот. Кыргыздын жүрөгү башкача согот десем болот. Мен ыраазымын. Элиме, жериме жаратканын бизге ушундай кооз жерди кыргыздарга бергенине ыраазымын. Маалымат Булак Facebook баракчасынан алынды. Эл чындыкты билсин. Аман эсен табылат деп ишенебиз. Орхан Инандын жубайы өлкө башчысына кайрылды. Орхан Инандын жубайы Рейхан Инанды 3-июнда маалымат жыйын курду. Ал жолдошун жоголгонуна 3 күн болсо да, анын кайда экени тууралуу азырынча кабар жок болуп жатканын айтты. Ошондой эле ал президент Садыр Жапаровго жолдошун жоголушуна дароо реакция кылган үчүн ыраазычылык билдирип, Инандын аман эсен табылышына үмүт артып жатышканын айтты. Сиз Садыр Нуркожоевич, жолдошумду издөө иштерин мындан ары да эффективдүү жүргүзүшүнө көзөмөл кыласыз деп үмүт артам. Биз 1995-жылдан бери Кыргызстанда жашап жатабыз. Биздин 4 балабыз тең Кыргызстанда чоңойгон. Биз өзүбүздү кыргызстандык деп эсептейбиз жана Кыргызстанды жакшы көрөбүз дейт Рейхан Инанды. Булак Клоп Азия. Эл чындыкты билсин. Бардык бийликтин ачкычын тапкан Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин башчысынын орун басары, финансы жана экономика министри болуп дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети түзүлгөнүнө 1 ай болбой жатып, төраганын 3-чү орун басары же мурдагыдай айтканда вице-премьер-министр алмашты. Бул жолу өлкөнүн экономика жана финансы тармагын тейлөө милдети жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаровго жүктөлдү. Буга чейин 2 жолу финансы, 2 жолу экономика министри, 1 жолу вице-премьер болгон 56 жаштагы Жапаров кайрадан бийлик башына келди. Саясатчы бул кызматка каатчылыктагы өлкө экономикасын оңдоо тапшырмасы менен дайындалганын азаттыкка билдирди. Эң башкы максат өлкөдө жумуш орундарын түзүү керек болуп турат. Ошондой тапшырманы президент менин алдыма койду. Ал үчүн экономика жанданышы керек. Элдин айлык пенсиясын көтөрүү үчүн салык төлөөчүлөргө жакшы шарт түзүлүшү керек. Азыр экономика абдан балансы жок болуп турат. Президент кийинки жылдын бюджетинин тартыштыгын жокко эсе кылып, 2 эсе өстүргүлө деди. Ошонун үстүнөн иштейбиз. Акылбек Жапаров соңку учурда Кумтөрдүн ишине
келишине байланыштуу аты байма бай аталып жатат. Ал эми 30 жылдан бери чуудан баш айрылбаган кендин ишмердигин иликтеген мамлекеттик комиссияны жетектеди. Бул комиссиянын корутундусуна ылайык өлкөдөгү эң ири алтын кенге сырткы башкаруу киргизилди. Жапаров өкмөттө туруп да бул комиссияны башкара берени кошумчалады. Мамлекеттик комиссияда аткаруу, мыйзам чыгаруу бийлиги дебей, оппозиция дебей баарыбыз бирдиктүү иш алып бардык. Ошондой ишеним, мүмкүнчүлүк болсо экономиканы оңдосо болот. Президент да ушул мүмкүнчүлүк колуңузда, иштеңиз деген тапшырманы берди. Кум төртчүрү күчөп кенди казган канадалык Centera Gold компаниясы эл аралык арбитражга берип жаткан учурда Акылбек Жапаровдун кайрадан жооптуу кызматка дайындалышы коомчулукта ар кыл пикирлерди жаратты. Садыр Жапаров ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан алсын. Айрым эксперттер Садыр Жапаровдун бийлигин бардык демилгелерин активдүү сүрөп колдоп жаткан Акылбек Жапаровдун кызматка келиши жаңылык эмес дешет. Анткени ал былтыр октябрь окуяларынан соң премьер-министр Садыр Жапаровдун экономика боюнча кеңешчиси милдетин аткарган. Бирок Азаттыктын эксперттер талдайт талкуусунда Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков менен кайым айтышып, андан соң Садыр Жапаров фамилиясы уйкаш кеңешчисин кызматтан бошотконун маалымдаган болчу. Буга карабай депутат парламент трибунасынын бийликке ыңгайлуу конституция кабыл алууну, кумтөрдү иликтөө тууралуу сунуштар менен дембе-дем чыгып турду. Ошол учурда Садыр Жапаров социалдык тармактагы баракчасында кумтөрдү Акылбек Жапаров текшерет экен, Карышкырга кой кайтартыпсыңар деп сындаган билдирүүлөр көп келе баштады. Урматтуу кыргызстандыктар, Кытай реформатору Дэн Сяопин кара мышыкпы, ак мышыкпы чычкан алсын болду деп айткан. Ансыңарындай ким текшерсе да айырмасы жок, Кыргызстанга пайдалуу жыйынтык менен келсе болду. Көзөмөл күчтүү болот деп жазган эле. Мындан соң Акылбек Жапаров жаңы бийлик үчүн эң маанилүү болгон кумтөр долбоору менен алектенип, кенге сырткы башкаруу киргизүүнүн схемасын сунуштагандардын бири болуп калды. Бирок кумтөрчүрү азырынча эмне менен аяктары белгисиз. Ошентип Акылбек Жапаров бийликке чычкан алып берчү кызматка келди. Анын мурдагы фракциялашы Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов Жапаровду экономиканын ишинен билген адис деп сыпаттап, анын министрликтин башына келгенин колдоду. Акылбек мырзанын тажрыйбалуу экени талашсыз. Мамлекеттик кызматтан көп тепкичтеринен өтүп келди. Бир топ жолу депутат, министр, вице-премьер болду. Өлкөдөгү экономикалык абалды жакшы билип түшүнгөнү үчүн ушул кызматка дайындады деп ойлойм. Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кумтөр чырын эл аралык арбитражга чейин барып, Кыргызстандын пайдасына чечип келүүгө Жапаровдун чама чаркы жетет деп ишенет. Кенди басып алыш оңой эле, анын мыйзамдуу экенин эл аралык деңгээлде далилдешибиз керек. Биз туура жолду тандаган менен бир жерден ката кетирсек утулуп калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн коен жатагына чейин билген, керек болсо Центерада иштеп жүргөн киши керек. Керек болсо шайтанды да пайдаланыш керек. Бирок Акылбек Жапаров кумтөрдү Кыргызстанга кайтарып алган соң жоопкерчилиги болсо каралат. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Асылбек Жээнбековдун кызы атам жасаган иштерин эл көрсүн үчүн эмес, Кудай үчүн жасаган. Мен атам жасаган иштерин эл көрсүн үчүн жасаган эмес. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековдун кызы билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Мен атам менин баатырым, менин жашоомдогу идеалымдын мыйзамсыз кармалганына 3 күн өттү. Албетте баарыңар ойлойсуңар, ар бир адам ата энесин сүйөт жана аны улук көрөт деп. Бул түшүнүктүү, бирок 30 жылдык өмүрүмдө мен адамдарды жетиштүү эле билип калдым. Мага ушундай ата энелерди берген жаратканга ыраазымын. Жакындарыма мен аларды кандай жакшы көрөрүмдү, алар менен сыймыктанарымды көп айта бербейм. Азыр менин боорукер, шайыр, акылман атам мага жетпей турат. Аны мен телефон аркылуу чалып же WhatsApp аркылуу жазыша албайм. Мен аны менен учурдагы маселелерди, акыркы окуяларды талкуулай албайм. Аны менен тамактанып, аны бекем кучактай албайм. Бирок Кудай буйруса мен мунун баарын ишке ашырам. Атам сөзсүз чыгат, анткени ал күнөөлүү эмес. Атам бизге бардыгы Кудайдын калоосу менен деп үйрөтүп келген. Атамды коомчулуктун көзүнө өлкөнүн башкы коррупционери, желмогузу катары көрсөтүү үчүн душмандар көп акча, күч жана убакыт сарпташты. Алар ийгиликке жетишти. Ушул убакытка чейин атам өзүн өзү мактоого көңүл бурган жок. Дайыма Кудай бардык адамдардын адилеттүү иштерин, ойлорун көрүп турат. Негизгиси Кудай алдында таза болуу керек деп айтат. Атам Кудайдын алдында таза деп билдирүү калтырган Асылбек Жээнбековдун кызы. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Усманалиев Бакуга элчи, БШК мүчөсү, мурдагы милиция полковниги, азыркы юрист Кайрат Усманалиев эми дипломаттык кызматка аттанып аткан чагы. Ал өлкөбүздүн толук ыйгарымдуу өкүлү болуп Бакуга жөнөгөн турат. Аббали Усманалиев Тышкы иштер министрге тийиштүү Дип академияда проректор болуп иштегенде Далай жол мурдагы министр Абдылдаевди жүдөткөн, ар кайсы ушактарды таратып, гезиттерге дипломаттарды жамандап, азыр болсо өзү түкүргөн кудуктан суу ичкени турат. Кол жайгандан башка арга жок. Мурда элчи болуп салабаттуу жана тажрыйбалуулар жөнөтүлсө, акыркы жылдары жалаң чилиштер элчи болуп калды. Булак Арбакейчи.
эл чындыкты билсин. Тазабек Икрамов Жогорку Кеңештин эл аралык иштер боюнча комитеттин төрагасы болду. Буга чейин Жогорку Кеңештин эл аралык иштер жана коопсуздук комитетин Исхак Пирматов жетектеп келген. Ал 28 майда мандатын тапшырып кеткен. Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагалыгына депутат Тазабек Икрамов шайланды. Бул кызматка эки талапкер сунушталган. Депутаттар жашыруун добуш берип, биринчи талапкер Бирбол фракциясынан Мамасадык Бакиров 31 добуш алды. Ал эми Өнүгүү прогресс фракциясынан Тазабек Икрамов 73 добуш ээ болуп комитеттин жетекчилигине бекитилди. Буга чейин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетти Исхак Пирматов жетектеп келген. Ал 28 майда депутаттык мандатын тапшырган. Андан кийин Кумтөр иши боюнча коррупцияга айыпталып 2 айга камалган. Булак Спутник эжи. Эл чындыкты билсин. У коргоошуна аз келгенсип депутат Күчаланы медицинада колдонууну сунуштады. Жогорку кеңеште алтын тамыр, күчала, кийгот чөптөрдүн медицинада колдонуу маселеси көтөрүлдү. Депутат Акулу Бердиев тоодо өскөн чөптөрдү Кыргызстан дарысы катары чыгаруу сунушун саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешналиевке берди. Бизде альтернативдүү дары чөптөр бар. Мисалы алтын тамыр деген кан басымды түшүрөт. Кийгот ашказанды майлат, күчала деген бел кубатты күчөтөт. У коргошумду өзүңүз ичип бир топ сөз болду. Ушуларды окумуштууларга тапшырып калуучулар үчүн альтернативдүү дары кылдырбайсызбы, деди Бердиев. Министр чөп-чар менен дарылаган элдик дарыгерлердин ишин мыйзамдаштыруу үчүн документ даярдалып жатканын, жакынкы күндөрү Жогорку кеңешке киргизилерин билдирди. Буга чейин Бешналиев коронавируска каршы дарылоодо у коргошун деп аталган чөптүн тамырын дарылыкка колдонуп жатканын айтып чыккан. Ал журналисттердин алдында бул чөптүн тундурмасын ичип, анын зыянсыз экенин билдирген. Министр тундурманы президент Садыр Жапаров экөө даярдап, дарыгерлерди дарылоону үйрөтүп жатканын кошумчалаган. У коргошу менен дарылоо илим чөйрөсүнүн сынына кабылган. Парламентте министр Бешналиевди кызматтан алуу демилгеси көтөрүлүп, ал ишке ашкан эмес. Министр у коргошунду лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгы чыкканын, бирок корутунду алуу максатында илимпоздорго жөнөтүлгөнүн билдирген. Булак Назар Ньюс.